Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле өз ичине Ала Тоо аймагындагы оронттуу окуяларды камтыган өлкө деме маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Жазгүл Субалиева. Саламатсыздарбы бүгүнкү чыгарылышта. Айыл чарбасын колдоого багытталган насыялар. Жыл башынан бери Нарын облусунда 200дөн ашуун фермер дыйкан 6% кредит алды. 25 кардарга ошо 12 миллион 200 миң тегерегинде кредит берилди. Төөдөн төөдөй киреше тапкан фермер. Акталаалык Шербото Гурункеевдин төө фермасы менен программанын жүрүшүндө таанышыңыз. Төөдөн сүтү көптөгөн доллар абдан дары. Айрыкча бул гепатитке жана кан диабетине чалдыккандар үчүн миңден берет. Нарын шаарында кызыл чийимден чыгып кеткен 2889 турак жай бар. Өз ыктыяры менен жылдырбагандыкка түрттүрүлөт. 10 күндөн 30 күнгө чейин билдирүү мөөнөтү көрсөтүлгөн да. Анан ошо мөөнөтү бүткөн учурда биз ошо тийиштүү орган КООДга беребиз. Өз ден соолугуңузга кам көрүңүз. Нарынга Борбор калаадан дарыгерлер келип, бекер текшерүүдөн өткөрүп жатат. Сиз да келип көрүнүп кетиңиз. Бизге жетишпеген специалисттер бар келип, азыр элдерди бекер карап текшерип берип атышат. Нарын облусунун Кочкор районунун Коштөбө айыл аймагы Нарын облусунун Кочкор районунун Ормон хан айыл аймагы деп кайра аталды. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ошондой эле Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл аймагынан Борбаш айылы, Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл аймагынан Кайрагач айылы деп кайра аталды. Талас облусунун Кара Буура району Талас облусунун Айтматов району деп кайра аталды. Талас облусунун Кара Буура районунун Чолпонбай айыл аймагынан Чымкент айылы, Талас облусунун Айтматов районунун Чолпонбай айыл аймагынан Чолпонбай айылы деп айтыла баштайт. Белгилей кетсек, айыл аймактарды кайратуу боюнча мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2023 жылдын 22 февралында кабыл алынган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Нарын шаарындагы номер 8 Арстанбек Буйлашуулу атындагы орто мектептен жылуулук системасын алмаштыруу үчүн 9,5 миллион сом, номер 1 Токтогул мектебинен чатырын жаңыртууга 3,5 миллион сом, Таза Нарын ишканасына жаңы 2 таштанды ташуучу унааларды алуу үчүн 6 миллион сом жана МДС аймагындагы жаңы парктын айланасын тосууга 1 миллион 900 миң сом шаардык бюджеттен бөлүнөт. Маселе Нарын шаардык кеңешинин кезектеги 22 сессиясында каралды. Мындан сырткары калааны көрктөндүрүү жана тазалыгы боюнча бир катар маселелер көтөрүлүп, сунуштар берилди. Биринчи маселе ошо Нарын шаарынын архитектурасы боюнча, ишмердүүлүгү боюнча мониторинг жүргүзүп, ошол ишмердүүлүгү боюнча каралат. Ошол жакында күзүндө Нарын областында Мен чемпион деген спорттук иш-чара болот. Ошол жерге 1 миллион 2 миллион 400 миң сом өздүк салым сурап атышат. Ал жерде ушул Нарынга гостиница, жатакана куруу боюнча дене тарбия жана спорт департамент тарабынан акча бөлүнүп атыптыр, 15 миллион сом. Ошого өздүк салым катары сурап атышат, анан ошол акчаларды карайбыз бүгүн. Нарын шаарында 2889 турак жайдын тосмо күркөлөрү кызыл чийимден чыгып кеткен. Алардын айрымдарында уруксат берүүчү кагаздар болсо, кээ бирлеринде тиешелүү документтери таптакыр жок. Кызыгы айрым шаар тургундары мыйзамды бузуп, муниципалитеттин менчигине же жалпы колдонуудагы жерлерге ээлик кылууну дагы да уланткылары келет. Темага кененирээк кесиптешим Гүлзат Мокенова токтолот. Биз азыр Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрүнүн биринин алдында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй менин артымдагы үйдүн алдында айрымдары бизнес үчүн, айрымдары жеке бөлмө катары жалпы колдонуудагы жерди тосуп алышкан. Негизинен бул жактын жашоочуларынын жалпы колдонуудагы жерди өз алдынча өз билемдикке пайдаланып, тосуп коруп алууга эч кандай укугу жок. Көп кабаттуу үйдүн алдын тосууга архитектурадан чийими берилген эмес. Муниципалдык менчикти башкаруу ишканасы менен дагы келишим жок. Демек, мыйзамсыз. Курулуш ээлерине 10 күн мурун билдирүү кагаздары берилген. Мыйзамдаштыралы, анан мыйзамга ылайык келбесе, анда алыңыздар. Линиядан чыкпагыла, үйдүн фонун эмесин бузбагыла деген талап коюлган. Анан ошого ылайык бул терезелерин дагы шаардын көркүн бузбаганга
баягы жакшынакай кылып салгыла дегенден ошого макул болуп анан салганбыз. Билдирүү берилген 30 күн ичинде кожоюндар тосмолорду алуулары керек. 10 күндөн 30 күнгө чейин билдирүүнүн мөөнөтү көрсөтүлгөн да. Анан ошо мөөнөтү бүткөн учурда биз ошо тийиштүү орган, бул МУНАПСТын өзүнүн комиссиясы бар, тийиштүү ГОУДга беребиз. Анан ГОУД дальше иш алып барат. Калаанын Сагынбай Орозбак уулу жана Токтосунов көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул объект дагы белгиленген чектен чыгып кеткен. Комиссия мүчөлөрү акты түзүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Нарын шаардык сотунун облустук финансы башкармалыгынын алдындагы жөө адамдар басуучу тротуардын орду да аталган мекемелердин карамагына өтүп кеткен. Бирок шаардын башкы планына ылайык тосмо мыйзамдаштырылып калган. Булар менчикте болгондо бул шаардын ген планында ушундай болуп чийилип калган экен. Алия ушу жерден эле бүтүп, тил жерден шаардык соттун короо жайы болуп, уже документи баягы мыйзамдуу болуп калган да. Бул эки мекеме тең жалпы шаардыктардын кызыкчылыгы үчүн тосмолорду артка түрттүрүүгө макулдугун беришкен. Документтери бар. Көп жылдан бери биз баардыгын документтештирип, эми ушунун счетунда туруп, ошону менен ишти алып барып келе жатабыз. Өзүнө берилген жерлерди кеңейтип алуу фактылары азайбай келет. Бирок түшүндүрүү иштеринен соң айтылгандарды туура кабыл алып, өз ыктыяры менен курулуштарды бузуп, жерди бошотуп берген жарандар да бар. Ал эми мен турган мына ушул аймакта белгиленген чек мына бул электр энергиясы кетүүчү Зымгарагайдан болсо, бул үйдүн жашоочусу 1-2 метр өзүнүн участогун кеңейтип алган. Натыйжада адамдар өтүүчү, машина өтүүчү жол тарып калган. Түшүндүрүү иштеринен соң бул үйдүн жашоочусу дубалын өз калоосу менен бузуп берген. Городок чөлкө менен ушул эле Мукамбет уулу Улан көчөсүн асфальттоо иштерине байланыштуу мында дээрлик бардык мыйзамсыз курулуштар буздурулган. Жерлерди өз билемдик менен ээлеп алууну алдын алуу жана болтурбоо максатында мамлекет башчысынын жарлыгы чыккан. Анда мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчикте турган жер участокторун мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын ыкчам аныктоо тапшырмасы берилген. Ошондой эле мындай аракеттерге тиешеси бар адамдар менен профилактикалык ишти активдештирүү милдети коюлган. 2022 жылдагы 8 апрель номер 109 президенттин жарлыгы бар. Жерлерди өзүн билемдик менен басып алуу, кеңейтип алуу, анан ошол жарлыктын аткарылышы боюнча комиссия иштеп атат да, мониторинг кылып. Анан азыр бизде Нарын шаарыбызда эң көйгөйлүү маселелер шаардын тургундарына, конокторуна ыңгайсыз жараткан жерлер бар. Анан ошол жерлерге барып азыр биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Учурда Нарын шаары боюнча кызыл тилкеден чыгып, өз участогун кеңейтип алган турак үйлөрдүн саны 2889-ду түзөт. Чектен чыгып кеткен курулуштарды аныктоо уланып, мыйзам чегинде иш алып барылат. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык Кыргызстандан азык-түлүк продукцияларын экспорттоо маселеси боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин катышуусунда жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Бакыт Төрөбаев Россия Федерациясына балык продукциясын, тоок этин жана сүт азыктарын экспорттоонун көлөмүн жогорулатуу үчүн ЕЭПтин талаптарына ылайык бардык шарттарды түзүү зарыл экендигин белгиледи. Экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү жана негизи эле экспорттун көлөмүн жогорулатуунун үстүндө иш алып баруу Министрлер кабинетинин негизги багыттарынын бири. Экспорт жакшы болсо ишкерлерге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экономикада өсүш болуп бюджет толот. Экспорт боюнча кандай гана маселе жаралбасын, анын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүү жана күчөтүү зарыл деди ал. Соңунда Бакыт Төрөбаев биримдиктин техникалык регламентин аткаруу үчүн ички ченемдик укуктук актыларды карап чыгуу, ихтиология боюнча тиешелүү адистерди жана лабораториялардагы адистерди кыска мөөнөттө окутуу, ветеринардык көзөмөлдү күчөтүү жана өз жумушуна шалаакы мамиле кылган жооптуу кызматкерлерге чараларды көрүү тапшырмаларды берди. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун алкагында жыл башынан бери Нарын облусу боюнча 200дөн ашуун фермер дыйкандын ар бирине 500 000 сом өлчөмүндөгү насыя берилди. РСК банк аркылуу 73 миллион сом насыя 141 адамга берилсе, Айыл банк аркылуу 32 миллион сом каражат 62 жарандын колуна тапшырылды. Долбоордун шарты боюнча бул кредит жер иштетүү жана мал чарбачылыгына багытталат. Насыя 6%дан 3 жылдык мөөнөткө берилүүдө. Анан кое беребиз да жайлоого.
Климаттык шарты катаал Нарын облусундагы негизги тармак мал чарбачылык. Көпчүлүк адамдар сыяктуу эле мал багып, тиричилик кылган Талайбек Абдылдаев бодо малдын башын көбөйтүүнү көздөп, жакында эле айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун негизинде айыл банктан 500 000 сом насыя алган. Ага 3 сааной торпого менен жана жылкы сатып алып, аны үйүр менен кошо жайлоого кетиргенин айтат. Жакшы эле болот экен. Мурун болсо деле алчубуз ба кредиттер. Алардыкы жогору болчу. 0,6% жакшы эле жеңилдик болот экен да бул карапайым элге. Бул Нарын элине ушу мал менен неме кылабыз да, оокат кылабыз. Мал алып кайра сатып, ушундай малды көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Быйыл аталган долбоордун алкагында айыл банктын Нарын облусундагы филиалына 84 миллион сом бөлүнгөн. Жыл башынан бери ал каражаттын 40% же 68 фермер дыйканга 6% чен менен насыя берилди. Бул үчүн 32 миллион 420 000 сом жумшалды. Анын ичинен мисалы айтып кетсек, Нарын району менен Нарын шаарына 25 кардарга ошо 12 миллион 200 000 тегерегинде кредит берилди. Ат башыга мисалы 13 фермер 6 миллион алды. Акталага болсо 16 фермер 7 миллиондон ашык акчаны алды. Ошондой эле бизге тиешелүү биздин филиалга кирет. Казарман 9 Туроо районуна биз 14 жаранга 6 миллион 965 000 сомду тараттык. Ал эми РСК банктын Теңир тоодогу бөлүмү үчүн 202 миллион сом каралган. Бул насыяга деген акчаны болжолдуу эсептегенде облустун 400дөн ашуун тургуну алышы керек. Учурда аталган каражаттын 73 миллиону 141 адамдын колуна тапшырылды. 200-300 фермерге берилиш керек, себеби ошолтона бизге бөлүнгөн 202 миллион сомду каржылап түшүбүз керек. Анан эми бул жерден азыр бул айыл чарба каржылоо боюнча 500 000ге чейин ограничение коюлган өкмөт тараптан. Эми биздин Нарында жер айдоо иштери кечирээк башталганына байланыштуу биз эми могул апрель жана май аралыгында ушул айларда бүтүшүбүз керек. Белгилей кетсек, айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун негизинде өлкө боюнча 965 миллион 561 000 сомго 2075 насыя берилди. Долбоордун максаты айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү жана мал чарбачылыгын өсүмдүк өстүрүүнү жеткиликтүү жана жеңилдетилген насыялык каражаттар менен камсыздоо. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өз убагында көчмөн элибиздин көптөгөн керектөөлөрүнө жараган төөнү азыр оңой менен көрө албайсың. Анын башы кескен кыскарып жоголуп бара жаткан жаныбарлардын катарында. Ал эми алыскы Актала районундагы Караой айыл аймагынын тургуну Шербото Гурункеев төө фермасын уюштуруп, андан түшкөн пайда жашоо тирлигине кеңир кесири жетүүдө. Өз алдынча чарба жүргүзүүдө башкалардан өзгөчөрөнгөн бул элеттик ишкер менен баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков барлашып кайткан. Мындан туура 10 жыл мурун сарык илдетинин оор түрүнө кабылып, боорунун жарынан ажыраган Бата Турумбеков ошондон бери төө сүтүн ичет. Анысы дартына даба болдубу, азыр жан сыздаткан оорусунун бири жок. Тескерисинче саламаттыгы жакшырып, өзүн алдаганча жакшы сезет. Айтымында ошондой эле төө сүтүнөн жасалган кымыз да ички органдарга миңдин бири. Негизи могу сахарга, боор ооруларга ичкенге бир күндө 200 грамм эле сунушталат да. Мен бала кезден бери ичкенге мен чектөө деле койбойм, иче берем. Суу сап келгенде обычно эле жарма ичкендей эле да. Кымызынан сүтүн иче алам. Мунун бир касиети бар экен, эртең менен бир чыны ушул 200 граммдай ичсең, түшкө чейин чай, тамак менен эметпейсиң да, топуктуу жүрө бересиң. Учурда элге жогорудагы пайдасы тийгизген чарбаны Турумбек Гүрөнкө уулу негиздеп, төө башын көбөйтүүнүн камын көргөн. Мээнетти тек кетпей бүгүнкү күнү уулу Шербото Гүрөнкеевдин карамагында 30 бар. Тилекке каршы Турумбек аксакал бүгүн арабызда жок. Коростун бир четине ага ардалып эстелик тургузулган. Мен бул ишни жакшы билем да. 18-19 жыл чогуу жүрдүк 40-ында. Анан ошондо эле айылда төө бар болчу. Анан ошондо бир инген алган, ошондон баштагандан бул иши көбөйттү. Мындан башка мына дарактарды көрүп атасыңар да. Ушунун баарын өз колу менен тикти. Жайкысын жайлоону, кышкысын токойлорду мекендеген төөлөргө жем, чөп чачып бара деле болбойсуң. Кашкыр оңдонгон жырткычтар даап кол сала алышпайт. Эгер буга чейин ага төрттүктүн бири катары анча маани берилбей келсе, учурда сүтүнүн 1 литри 1000 сом,
жүнүнүн 1 килограммы 200 сомдон кем эмес. Эгер мына бул экитөөдөн күнүнө 5 литрден сүт сааларын жана аны самагандар арбын экендигин эске алсак, түшкөн киреше кыйлала дурус. Сүтүн сайып алыстан жакындан ушул заказ менен сатабыз. Дарчылык катары. Жүнүн кыркып буйртмаларга беребиз. Килосын 200 сомдон. Тайлактардыкы кичине андан кымбат кетет. 1 жаш тайлактардыкы андан уяң болгондуктан тыбыттын жарым баасында кетет. Бул эч убакта кол карабайт. Буга канчалык кыш оор болсо дагы буга баары бир өзүнүн мекендеген жерлери бар. Ошол маршрут менен булар үйүр болуп жүрүшөт. Кубаттуу сайыз мезгилинде Нарын облусунда төөлөр көп эле болуп, алар негизинен малчылардын көчүп конусуна кеңири пайдаланылган. Кийинчерээк саны кескин кыскарып, жоголуп кетүү коркунучуна кептелген. Бактыга жараша акыркы 2-3 жылдан бери сүтүнүн дарылык күчтүү касиеттен улам бирин экин багып аткандар бар. Дарыгерлердин айтымдарында мына ушул менин колумдагы төөнүн сүтү көптөгөн оолорго абдан дары. Айрыкча бул гепатитке жана қан диабетіне чалдыққандар үшін миңдин бири. Андыктан жанадан сөз болып жатқан каармандын үйүнө атайын алыстан ат тартып келген кардалар абдан арбын. Мунун бүгүнкү күндө ушул 1 литр төө сүтү 1000 сомго барабар. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Ак Дала району. 18 апрелге карата Ош облусунан 6, Борбор каладан 11 адамдан таажи вирусу аныкталып, Бишкек шаарынын 5 тургуну стационарга жаткырылган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ал эми Нарын облусунда учурда абал туруктуу, жыл башынан бери ковид илдетине кабылгандар катталган жок. Абалдын мына ушундай туруктуулугун сактап, ооруну алдын алуунун жалгыз жолу эмдөөдөн өтүү. Учурда облустун бардык аймактарында коронавируска каршы Pfizer вакцинасы сайлоодо. Коронавирус боюнча абал туруктуу деп эсептесек болот. Себептен жаңы жылдан бери изилдеген бейтаптардын арасынан мындай тастыкталган диагноз чыккан жок. Азыр ошол вакцина менен пландуу түрдө толук азыр ошо бустерный доза менен вакцинация жүрүп жатат Нарын облусу боюнча. Нарынга Бишкектен жарандарды акысыз медициналык кароодон өткөрүү үчүн дарыгерлер тобу келди. Бул топ 18 апрелден 22 апрелге чейин Нарын райондор аралык бириктирилген ооруканасында бардык каалоочуларды кабыл алат. Онкомамолог, онкогинеколог жана эндокринолог, ошондой эле онколог дарыгерлери Нарын шаарынын жана Нарын районунун калкын тейлейт. Буга чейин ак халатчандар Жумгал районунда болуп, 1800дөн ашуун адамды кароого алган. Кененирээк алдыдагы материалда. Айттым сизге мына гастроскопия УЗИ боюнча Борбор каладан дарыгерлердин келгенин уккан Жума Биби Айтмерген кызы 2 күндөн бери медициналык кароодон өтүүдө. Шарттын түзүлгөнү, андан калса бекер болгону жакшы болду дейт. Анткени көп жылдардан бери ашказан гастритинен жапа чегип, бирок турмуш шартка байланыштуу Борбор калаага барып дарыгерге көрүнө албай жүргөн. Бишкекке деле бара алмаган эмеспиз. Ана мына деп жүрүп эле бара албай калчубуз. Анан ошо келип калган эжелерге карапайым кишилерди аябай көрүп, мына көчөттөн бери мына бүгүн да аябай киши көп талоо менен. Элди бекер медициналык кароодон өткөрүп жаткан топ Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кызматкерлери. Учурда Нарын облусунда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен жана жоктугунан атайын келишим менен онкогинеколог, онкомамолог, эндокринолог жана гастроэнтеролог дарыгерлери келген. Алар учурда Нарын райондор аралык бириктирилген ооруканасында жарандарды кабыл алууда. Нарын райбольницанын базасында ошол жерде текшерүү жүргүзүп атышат. Ошол эле специалисттер бизге жетишпеген специалисттердин баары келип, азыр элдерди бекер карап текшерип берип атышат. 2 күндүк текшерүү учурунда Теңир Тоо жергесинде жүрөк кан тамыр, онкология, диабет жана ичеги каран ооруларынын көптүгү байкалган. Учурда аялдар арасындагы жатын моюнчасынын рагы көп катталып, оор түрүнө кабылган бейтаптар Бишкекке жөнөтүлүүдө. Кечээ эле кайрылган 50ден ашык адам кайрылды. Ошонун 67%, 60-70%-inde өт алдыруу экен, холецистектомия. Значит, өттүн таш оорулары көп экен да. Анан арасынан эхинококкоз оорусу чыгып атат. Мурда эле билинген Нарында эхинококкоз оорусу мындай тоолуу район, мал чарбачылык бул жер кеңири өскөн, ал оору көп да. Ошолундан операция болгондор көп экен.
Дарыгерлерге акысыз көрүнүп кеп кеңеш алынуу каалагандардын саны арбын. Алар бөлүмдөгү регистратура аркылуу атайын талон алып, ак халатчандардын кабыл алуусуна жиберилип жатат. Жакшы экен, буюрса келип турса жакшы эле, айылдан келип бул жерден көрүнүп алганга. Сизде бат-баттан келип турса аябай жакшы болмок. Сизде негизи мамалык такыр жок да, көрүнө албайбыз анан. Мамалык келди дегенден келип очередте турабыз. Элдер абдан көптөн эле келип турса бизге жакшы болот эле. Борбордон келген дарыгерлер 22 апрелге чейин нарын жергесинде болушат. Кароо алгач Меңгуш жана Чайек айылдарында болуп, анда 1800гө чукул жаран адистердин текшерүүсүнөн өткөн. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Өлкөдө эми Нарын шаары. Ал эми Жалалабад шаарында биринчи жолу туз менен дарылоочу жай ачылды. Эми облустун тургундары Борборго же Нарын облусуна барбай эле Жалалабад шаарынын борборунда дарыланса болот. Дарылоо жайында келгендер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул ыкма менен кандай ооруларды дарыласа болот? Төмөндөгү видео материалда кененирээк айтылат. Былтыркы жылда эгилген көчөттөрдүн 70% көктөгөн. Быйылкы жылда да аянтты кеңейтүү жумушу жүрдү. Мисте, бадам, жаңгак көчөттөрү Көк Таш токой бөлүмүнө эгилди. Токой чарбада акыркы жылдары көчөт уланбай калганда такыр. Мына былтыркы жылы мына көчөттү бадамдын уругунан эгип Шабдалынын көчөтүн уладык. Улоо боюнча. Мына 1 жылдык мына былтыркы эгилгендер мына улангандыр көрүнүп турат да. Ошол эле бадамдын уругуна бадам көчөтүн уладык. Өрүккө өрүк көчөтүн уладык. Мына азыр мына таптаза болуп турган мына бир көчөттө бир даанадан калган өскөн ошо уланган көчөттөр. Кочкор ата токой чарбасы 3 токой бөлүмдөн турат. Уникалдуулугу Мисте токою. Жалпы 61.238 гектар жер аянты чарбага тиешелүү. 50% токой аянты ээлейт. 2023 жылда 50 гектар жерди көрктөндүрүү, жашылдандыруу үчүн план берилген. Мына биздин Көк Таш токойдун жайгашкан теплица 800 метр квадрат аянт элейт, жалпы аянты. Азыркы күндө биз мына 1 ай болуп калды. Бул жагы мандариндин көчөтүн Өзбекстандан, Намангандан бир тааныштар аркылуу сүйлөшүп чыгып алып келип эктик. Бул жагы лимон. Мына булар бир сыйра жаң келгенде адаптация болуу үчүн кичине кыйналып барып туруп азыр өздөрүнө келип атышат. Кудай кааласа булар ушу жылы түшүм берип баштайт. Анан бизде план ушу менен эле токтоп калбайбыз. Мандарин, лимон эгип туруп эле. Мына октябрь айынан эле баштап туруп, bunun ичине биз ушунун тең жарымына быйылкы пландар бар, ушу Мисте көчөтүн контейнерге салып өстүрүү. Учурда аталган чарбанын питомнигинде өндүрүлгөн туя, арча жана алма өрүктүн көчөттөрү быйыл айыл өкмөттөрүнө, мекеме ишканаларга берилди. Жашыл Мурас программасынын алкагында токой аянттарын кеңейтүү менен бирге короолуп тосуп, малдан асырап багуу башкы максат. 2022 жылга белгиленген план тапшырма бул 2021 жылдын кеч күз айларында, кыш айларында погодага карап, аба ырайына карап туруп биз ошо уругунан эккенбиз. Ал эми анын бүгүнкү күндө өнүмдүүлүгү ошо 70-80% да. Бул быйылда ал жерлерге толуктоо жумуштары жүргүзүлдү. Ал эми 2023 жылга жалпысынан токой чарба боюнча 50 гектар план тапшырма берилген болсо, азыр бүгүнкү күндө толугу менен эгилип бүтүлгөн. Жалпы 15 токой чарба 1 токойлорду коргоо жана сактоо станциясы Жалалабад облусунун аймагында иш алып барат. Өзгөчө жаңгак, Мисте токою менен айырмаланган бул аймакта 660 гектар экме токой эгүү планы берилген. 18 гектар токой алдына көчөт эгүү тапшырмасы берилген. Табигый жаңгак өскөн токой аянттарын кеңейтүү бүгүнкү күндүн башкы максаты. Зыянкечтерден дарылоо жүргүзүлүп келет. Жумушту атайын станция жүргүзүп жатат. Биздин Жалалабад аймактык өкүлчүнүн токой чарбанын уникалдыгы бул биздин жаңгак токойлор. Жаңгак мөмө токойлор мындайча айтканда, бул деген бул дүйнө жүзүндө уникалдуу болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Ошолордун жылда аянттарын көбөйтүү боюнча биз жаңгак, Мисте көчөттөрүн эгебиз. Ошо менен жылдан жылга алардын аянтын көбөйтүп, аны токой баскан аянтка которуп келүүбүз. Берилген тапшырма 83%га аткарылды. Жогорку аймактарда жумуш толук кандуу жүргүзүлө элек. Айтмакчы, аба ырайына байланыштуу.
Өлкөдө менин кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Ушул жана башка жаңылыктарды Facebooktагы УТРК Нарын, Instagramдагы Нарын ТВ Лайв баракчаларынан окуп, YouTubeдагы Нарын ТВ каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.